Жаңылықтардан толықталған кечке чыгарылыш менен түз эфирде таныштырабыз. Студияда мен Айганыш Туратбек кызы. Алгач маалыматтардан кыскача. Парламент телефон тыңшап, жашыруун камера коюу мыйзам долбоорун кабыл алды. Башкы прокуратура юн коогасына байланыштуу мүлктөрдү камакка алган эмес. Оштогу Кудайберди базарындагы башаламандык, жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу сакталбай жатат. Ушул жана башка кабарлар менен алдыда кенен тааныштырабыз. Бизден алыстабаңыздар. Парламент телефон тыңшап, жашыруун камера коюу мыйзам долбоорун кабыл алды. Бүгүн 25 майда Жогорку Кеңеш жалпы жыйында улуттук коопсуздук органдарынын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзам долбоорлорунун пакетин карап жактырды. Анын ичинде контрчалгындоо иши жөнүндө мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып кабыл алынды. Буга чейин контрчалгындоо ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзам долбоорундагы пункттардын бири талкуу жаратып, жарандар жеке турмуштун кол тийбестиги тууралуу эскертишкен. Кабыл алынган мыйзамдар Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары контрчалгындоо, тышкы чалгындоо, чалгындоо жана контрчалгындоо ишинин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү, терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө долбоорлордун 11-чи беренесинин 2-чи бөлүгүндө телефон сүйлөшүүлөрдү тыңшоо, менчик жерге камера коюу улуттук кызмат адамынын жүйөлүү токтомунун негизинде гана аткарылат деп жазылган. Бул улуттук коопсуздук кызматы жарандарды соттун чечимисиз тыңшап, жеке менчик жайларга жашыруун камера кое алат дегенди түшүндүрөт. Себеби Конституциянын 29-чу беренесинин 3-чү бөлүгүндө укуктарды чектөөгө сот чечиминин негизинде гана жол берилери жазылган. Башкы прокуратура юн коогасына байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында кайсы бир адамдардын мүлктөрү камакка алынганы тууралуу маалыматты четке какты. Башкы көзөмөлдөөчү орган тараткан маалыматта тергөөдө кылмыш иши боюнча текшерилип жаткан кишилерди жазык процессуалдык кодексинин негизинде тек жайы мурда соттолгондугу, аларга катталган мүлкү жана башка жагдайлар такталууга тийиш. Ошондуктан тергөөчүнүн ар кандай мамлекеттик органдарга берген суроо талаптары бул мыйзамдуу көрүнүш жана ошондой эле суроо талаптарды жиберүүгө тергөөчү милдеттүү деп жазылган. Мунун алдында айрым басылмалар өз булактарына таянып, башкы прокуратура 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн мүлктөрүн камакка алуу максатында аныктап тактоо иштерин жүргүзүп жатканын жазган. Өткөн аптанын аягында 2010-жылдагы юн окуясына байланыштуу башкы прокуратура убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Кеңешбек Дүйшөбаевке, Исмаил Исаковго жана Бектур Асановго айып койгон. Алар дооматтарды четке каккан. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылганын адвокаты Замир Жошов билдирди. Анын айтымында Атамбаев конвойдун кыштоосунда аталган медициналык мекемеге бүгүн эртең менен алып келинген. Эскерте кетсек, Алмазбек Атамбаев буга чейин башка адистерди тартууну талап кылып, абактагы ооруканада кароодон өтпөй койгон. Ден соолугу начарлаганын айтып, сот жараянына катышуудан да баш тарткан. Аны мажбурлап алып келгенде чуу салып, бир нече ирет залдан кайра чыгарылган. Саясатчы Малдановка айылындагы номер 27-чи түзөтүү колониясында болчу. Ага чейин Бишкектеги номер 47-чи абактын ооруканасына жатып чыккан. Бишкек шаардык соту Кумтур Голд компания ишканасына экологиялык мыйзамдарды бузганы үчүн салынган 261,7 миллиард сом айыпты жокко чыгаруу боюнча апелляциялык арызды карап, Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу бүгүн Бишкек шаардык сотунун маалымат кызматы билдирди. 2021 жылдын май айында жарандык активисттер Наристе Калчаев, Айбек Сарыбаев, Аблас Жийенбеков жана Кемелбек Кутманов Кумтур Голд компаниянын үстүнөн Октябрь райондук сотуна арыз менен кайрылышкан.
7 майда Бишкектен Октябрь райондық соту Кумтур Булт компаниясынан Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 миң сом кененте төлөп берүүгө милдеттендирген. Компания бир жылдан соң Бишкек шаардык сотуна кайрылып, биринчи инстанциянын чечимине каршы даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүүсүн өтүнгөн. Быйыл 19 майда шаардык сот өтүнүштү канааттандырган. Укук коргоо органдары Ош аэропортунун шыбы урап түшкөн имаратын кургандарды териштирип чыгышы керек. Бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты Алишер Козуев парламентте билдирди. Белгиле кетсек, 18 май күнү катуу жааган жамгырдан улам аэропорттогу шыптын бир бөлүгү урап, залды суу каптаган. Ошондой эле депутат аэропорттун кошумча бөлүгүн 4 курулуш компаниясы курганын белгиледи. Мындан улам укук коргоо органдарынан курулуштун сапатын, канча акча бөлүнгөнүн текшерип, отчет беришин талап кылды. 2 жылдан бери соттордон туура чечим издеген Ош шаарынын тургундары. Каланын Райымбеков 22 көчөсүндөгү турак жайлардын жашоочулары жергиликтүү бийликке жана сотторго наразычылыгын айтып чыгышты. Алар 2006 жылдагы шаардык мэриянын токтому менен унаа өтө турган жолго чейинки аралыкты дүкөн куруу үчүн жеке менчикке сатып жибергенин айтышууда. Мындан улам тургундар жол бир тараптуу гана болуп, өрт өчүрүүчү жана башка кызматтын унаалары кире албай калуусунан кооптонушууда. Бул иш боюнча жашоочулар соттон сотко чуркап, учурда алардын арызы жогорку сотто каралып жатканы белгилүү болду. Бүгүн Ош шаарындагы Райымбеков 22 көчөсүндө жашаган көп кабаттуу үйдүн тургундары наразычылыкка чыгышты. Анткени мечиттин артындагы 6 метрлик жер жолго чейин чыгып кетет. Бул болсо жеке менчик тараптарга өткөрүлүп кеткен дүкөн салуу максатында. Ал эми дүкөн салына турган болсо, анда автомашиналар өтүү үчүн 2 гана метрдей жер калат деп тургундар нааразы болушууда. Мындан улам аталган аймактын тургундары 2020 жылы шаардык сотко арыз менен кайрылган. Арызда элдин пайдалануусундагы 210 чарчы метр жерди жеке менчик тараптарга сатылып, мыйзамсыз иштер болуп жатканына токтолушкан. Бул жылдар аралыгында соттун чечими бирде эл тарапка чечилсе, бирде экинчи тараптын пайдасы менен аяктап келген. Бул иш жогорку сотто да каралган, бирок анда да ар кандай жасалма документтер колдонулганын билдиришүүдө. Мындан улам эл кайра апелляциялык арыз жазып, экинчи соттук 7 июнга белгиленген. Акыркы сотто жогорку сотто болду. Жогорку сотто болгондо биздин үйдүн жашоочусун буларды колго алып, 25 квартиранын жашоочусу Маткасимов Нурланды арыз жаздырып, ал бизге доверенность берген. Өзү жашоочу жерде туулгандан бери. Бирок жалгандан бүт барын жазып туруп, анан алар тарапка чечти. Биздин талашып тарышканыбыз элге, мага, şu журтка эч кандай 1 метр жердин кереги жок. Биздин мына домдун гос актысы бар. Мына домдун жамбашынан 4 метр жер калыш керек. Элдин коопсуздугун пажардык, коопсуздукка керек. Анан бул жерден азыр мына мечиттин аркасында 2 метр калган болсо, бул жерде жолго чыгып кетмөс, жол жок болот экен да. Аль-Бухари мечитинин артына жанаша дүкөн салууну көздөп жаткан жарандын аты Жакуткан Абдыжапарова экени белгилүү болду. Бирок ал жаран боюнча иш жерден маалымат ала алышкан эместигин тургундар билдиришет. Ошондой эле алар жалпы пайдалануудагы муниципалдык жер мыйзам боюнча жеке менчикке сатылбай турганын белгилешти. Мындан улам мыйзамдуулук жагын таба албай убара тартып келишет. Закон түрдө мындай адамгерчилик менен де эме кылайын деп эме алсам вообще көрбөй калдым. А сотко мен катыша албай калдым. Иштер менен болуп. Бул киши кандай киши, эмне себептен бул киши ушундай кылып туруп, ушунчалык эле эмеси көп болсо башка жактан эле бир мындай жакшыраак эле бир эмени сатып албайбы? Ошон үчүн суранабыз, жалпы жашоочулардын атынан ушуну сотто карап, оң жагына чечип, мурда кандай болсо ошол бойдон калыбына келтирип, ошол 2006 жылгы чыккан шаардын мэриясынын токтомун жокко чыгарып берүүсүн суранабыз.
Айтылып жаткан жер 2007 жылы ошол мезгилдеги Жумадыл Исаков мэр болуп турган чакта 17 январдагы токтомдун негизинде 48 000 сомго сатылган. Анда дүкөн жана кампа куруу үчүн түздөн-түз сатуу жолу менен жеке менчикке берилсин деген жазууну көрсөк болот. Бирок архитектура башкармалыгы 2006 жылы ижарага гана берилсин деген токтомду кармап, жогорудагы токтом боюнча маалыматы жок экендигин айтат. 2006 жылы убактылуу берилген, 2007 жылы кайрадан эле ошол эле жаранга, айтылып жаткан жаранга жерди түздөн-түз сатуу жолу менен деп туруп кайрадан башка токтом кабыл алынып атат. Ошол токтом негизинде жеке менчикке берилип кетти. Ал эми ал токтом кийин 1 жылдан кийин чыккан токтомдун мен негизинде берилген, кандай тартиптер менен берилген, ал жерде комиссияда атайын протоколдук чечимдерди кабыл алат. Ошол протоколдук чечимдеги комиссиянын эмесинде мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин тактап иликтеш керек. 2000 жылдан баштап шаардык бюджетти толтуруу максатын койгону жергиликтүү бийлик жеке жактарга сатып ийген учурлар четтен чыгууда. Ал эми бул башаламан чыгарылган токтомдорго кол койгон тиешелүү тараптар мыйзам алдында жооп берет деп үмүт артып, жапа чегип жаткан карапайым эл мыйзам өкүлдөрүнүн акыйкаттуу чечимин күтөт. Жалпы колдонуудагы жерди көп кабаттуу үйдүн тургундары коопсуздук үчүн гана талашып келет. Алардын жеке кызыкчылыгы да жок экендигин маалымдашты. Ал эми дүкөн салууну көздөп жаткан тарап өз мыйзамдуулугун айтууну кааласа, микрофон сунууга даярбыз. Аганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Ош шаарындагы Кудайберди унаа тетиктери базарында жөө адамдар өтүүчү тротуар жок. Тескерисинче тротуарга ажыратылган жайлар ижарага берилип, ордуна соода күркүлөрү орун алган. Базардын алдынан өтүүчү Яккалек каналынан өтүү үчүн курулган көпүрөдө жеке менчикке сатылып кеткенин жарандар айтып, нааразычылыгын билдиришүүдө. Кененирээк кийинки тасмада. Оштогу эң ири унаа тетик базары аркылуу Яккалек каналы өтөт. Каналдын үстүнө коюлган көпүрө жана базардын эки тарабы да жеке тараптарга сатылып кеткен. Андыктан жөө жүргүнчүлөр үчүн жол калган эмес. Яккалек каналы аркылуу Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнүн Мөнөк, Кенжекул айылдарынын дыйканчылык талааларына суга суу барат. Мыйзам боюнча суу коргоо зоналарынан 6 метр алыстыкта гана курулушка уруксат берилет. Бирок мында контейнерлер көпүрөнүн үстүндө курулгандыктан жолго жакын орун алган. Мына соодагерлер, соода кылуучу жеңил типтеги контейнерлер орнотулган. Бул жердин мыйзамсыздыгыны мэрия өзү дагы тан алат. Башкача айтканда, жеке менчик экендигине таянып, ошол жеке менчик экендигине байланыштуу деп бул курулуштардын көзөмөлдөөчү орган катары өзүнө жоопкерчилик албай атат. Кудайберди базары 2014 жылы текстиль ишканасынын ордуна көчүрүлгөн. Мында күн сайын миңдеген адам кирип соода кылышат. Жарандардын айтымында сатып алуучулар үчүн шарт түзүлбөгөн. Жөө адамдар базарга унааларды аралап киргендиктен кооптулук күч. Ушуну эмне 2 метр муш жерден мындайынан тротуарды оңдоп койсо, чекеде жүрөбү. Азыр машинага да кысылып, мына адамдар машина асфальт машинанын жол менен жүрүп атат. Кокус бирөө илип кетсе жакшы болбойт да. Кимге зыян болот? О, обязательно тротуар буга керек да. Мына карачы, чоң базар өзү. Ошто эң чоң базарлардын бири ушу жер. Мен далай жолу киребиз, запча салабыз. Жөө кээде машина менен келип калсаң, эте аттайсың да. Бүт адамдар машина жолдо жүрөт. Ал эми бул жерде иштеген жарандардын айтымында алар базар түптөлгөндөн бери иштетип, ай сайын жер эсине ижара төлөшөт. Ал эми мыйзамсыз жерде жайгашкандыгы боюнча соодагерлер кабарсыз. Мен өзүмкө эмес, ижарада турам. Бул жерде мен мыйзамдуу деп эле ойлойм, себеби акчасын төлөп отурам. Анан башкасын билбейм, эми чоңдор жооп берет да. Эми Кыргызстандагы немелер каяка барсын? Мына же иш болбосо, неме болбосо, өзү текстиль мурун жакшынакай ишкана болчу. Ошону кармап калышса болот эле. Быйыл Ош шаарында тротуар куруу жылы деп белгиленген. Базардын жетекчиси учурда жөө адамдар өтүү үчүн тротуар бар экендигин билдирүүдө. Тротуарга өзү жер бар, адамдар баса турган. Тротуар коюлбаса дагы чекеге адамдар жүрө турган жол бар да. 2 метрдин аралыгында бар жолдор. Анан кирип чыккандар, например, жөнүнө кирип чыкса болот өзүчү. Оңайлаштырылган өзү бар. Мамлекеттик каттоодо Кудайберди базары 32 жаранга катталып бөлүнүп кеткен.
аянты 10 гектарды түзөт. Буга чейин Ош шаардык мэриясынан атайын комиссия түзүлүп, жеринде текшерилгенде курулуштардын архитектурадан эч кандай уруксат кагазы жоктугу аныкталган. Мыйзамсыз курулуштар түшкөн жер 32 жетекчинин кайсы бирине таандык экендиги тактала элек. Ал жерге адамдар барыш керек, постоянно движение да ал жерчи. Ошо жерде биз азыр жетекчилик эми 32 адамга бөлүнүп. Именно ошо жер кимге бөлүнгөн? Ким менен сүйлөшүбүз керек? Биз ошо кишилер менен азыр биз мына жумага чакырдык эле, азыр учение болуп атып калып кетти. Кийинки жумадан уже иш алып барабыз. Биз тапшырмаларды бердик. Ошо квартальный комитетке, маптарга бердик. Ошо местный хозяин талып келип бизге сүйлөшөлүк отуруп. Ош шаардык мэриясы быйылкы жылы жалпысынан 30тан ашык көчөдө тротуарларды жаңылоо жана 20дан ашык коомдук транспорттор үчүн аялдама куруу пландаган. Ал эми Кудайберди базарындагы тротуар качан оңдолору азырынча белгисиз. Исхак Туратбеков, Гайвыл Авазбек уулу, Ош ТВ. Алтынчы июндан тартып Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы жүргүнчүлөрдү ташыган темир жол каттамы жанданат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы билдирди. Бишкек-Казань багыты аптанын дүйшөмбү, Бишкек-Самара багыты жумасына 2 жолу, шаршемби жана жума күндөрү, Бишкек-Новосибирск багыты 8 күндө 1 жолу каттайт. Бишкек-Казань багыты боюнча биринчи каттам 6 июнда, Бишкек-Самара 8 июнда, Бишкек-Новосибирск 9 июнда каттай баштайт. Кыргыз темир жолу ишканасы Казакстандын эрежеси боюнча жүргүнчүлөрдү соңку 72 саатта жасалган ПЦР тесттин вирус жок деген сертификаты талап кылынарын эскертет. 5 жашка чейинки балдар үчүн сертификат талап кылынбайт. Орусиянын талабына ылайык ЭАЭПке мүчө эмес өлкөлөрдүн гана жарандарынан ПЦР тесттин жыйынтыгы суралат. Темир жол каттамы 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу токтогон. Коргонуу жана аскердик көчүрмөнгө багытталган коопсуздук 2022 машыгуунун алкагында Ош облусу жана шаарда согуштук абал жарыяланып, практикалык машыгуулар башталды. Каладагы эң маанилүү стратегиялык объект болгон Ош жылуулук борборун террордук кол салуудан коргоо тажрыйбасы көрсөтүлдү. Комплекстүү согуштук машыгууга жалпы мамлекеттик кызматкерлер тартылган. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Коопсуздук 2022 аскердик машыгуусу Ош облусунда башталды. Алгачкы аскердик операция Ош шаарындагы эң ири стратегиялык объекттердин бири болгон Ош жылуулук борборунда өттү. Анда террордук кол салууда көчүрмөн аракетке келүү иш-чарасы өттү. Ош жылуулук борборуна террорлор тарабынан куралдуу кол салуурун алды. Жылуулук борбордун химиялык 2 станциясы жарылып, өзгөчө абалдык учур катталды. Душмандын бизин кайтаруу үчүн каланын ички иштер башкармалыгынын атайын багыттагы аскерлери бандиттик топту заматта жок кылып, жарандык коргонуу кызматтары көчүрмөн даярдыкка келген тажрыйбасы көрсөтүлдү. Өрт өчүрүү жана химиялык заттарды зыянсыздандыруу аракети адистер тарабынан практикалык негизде жүрдү. Куткаруучулар өрттү өчүрүп, тез жардам кызматы жарадар болгондордун өмүрүн сактап калганга жетишти. Машыгууда санитардык көзөмөл борбордун адистеринин негизги делген реаген суюктары жок болуп чыкты. Машыгууну жергиликтүү коргоонуунун жетекчилери жана борбордук штабтын өкүлү көзөмөлгө алды. Террордук кол салуу учурунда жарандык коргонуу кызматынын көчүрмөн даярдыгы жана аракети текшерүүдөн өткөзүлдү. Ар бир кызмат өзгөчө абал болгон аймакка чатыр тигип, жарандардын коопсуздугун камсыздоо тажрыйбасы уюштурулду. Машыгуунун негизинде биринчи күнү биз теориялык иштер
ошол Ош шаарына согуштук абал жарыялап, анын негизинде ошол аткаруу комитет, оперативдүү координациялык совет түзүлүп, анан комендант дайындалды. Onun негизинде водныйлар берилип, 10дон ашуун бүт бар жеринде аткарылды. Бүгүн ошол азыр саат 1-де биз Ош шаардык мэриясы жана Ош областы аткарылган иштер боюнча отчет бердик. Андан отчеттон кийин биз теориялык иштер бүтүп, практикалык ишке өттүк. Коопсуздук 2022 жана түштүк 2022 машыгуулары кечээ расмий башталган. Анда Ош облус жана шаарда биргелешкен командалык штабтык мобилизациялык бирдиктүү машыгуулар өтүүдө. Стратегиялык объектлердин коопсуздугун жана коргонусун камсыз кылуу, резервдик бөлүктөрдүн күчү менен өткөрүү пункттары уюштурулган. Шаар аймагындагы негизги кирүүлөргө блокпосттор орнотулуп, аскердик техникалар тартылган. Машыгуулар эртең Теке айылындагы аскердик талаада жыйынтыкталат. Абдумалик Базарбаев, Элимон Акбаев, Ош ТВ. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү күнгө алынган окуялар менен ортоктош болдуңуздар. Ал эми эфирдик жүрүштү Абдумалик Базарбаев улантат. Кесиптеш сөз сизде. Рахмат Айганыш, сизге да көңүлдүү кеч каалайм. Аалам алкагынан алынган дүйнөлүк жаңылыктардын топтомун төз эфирде улантабыз. Бизде калып туруңуз.